Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүнкү Швейгердин чыгарылышын буга чейин программабызда дагы бир жолу чагылдырып кеткен ушул Грен завод же болбосо жибек курт өндүрүүчү Союз мезгилиндеги ишкана тууралуу сөз кылганбыз. Ошол ишканада эми азыр ишкана жок, жеке менчик тараптарга берилип кеткен, бөлөк салак болуп, мына ошол кездеги иштеген энелер биздин Швейга программасына дагы бир жолу арыз менен кайрылышыптыр. Себеп дегенде ишкана жоюлгандан кийин, Союз мезгилинде дүркүрөгөн ишкана жоюлгандан кийин бизге бөлүнчү биздин акыларыбыз башка бөлүгө өтүп кетти. Ошол акыларыбызды, жер акыбызды, дагы башка акыларыбызды башка бирөөлөр эле менчиктештирип, өздөрү бүгүнкү күндө ошонун пайдасын көрүп атышат. Бизге эч нерсе жок, бизге бөлүнө турган атайын 5-6 сотук жер берилишкен эле буга чейинки деген маалыматтар менен бүгүнкү Швейга программасына келип өздөрүнүн дагы бир жолу арыз арманын айтышкан турушат. Албетте, Швейга программасы аркылуу бул көйгөйдү чечип жиберем деген ойдон алысмын. Анткени дал ушул чиелүү маселенин айланасында соттук териштирүү иштери жүрүп, жада калса жогорку сот тарабынан чечимдер чыгып, аны талкууга алууга жатпайт деген да жыйынтыктар чыккан. Бирок Швейга программасы аркылуу жогорудагы чечимдерге нааразы тараптын ойлорун ортого салууну туура көрдүк. Анткени канчалык мыйзамдуу же мыйзамсыз кайрат козутулган иштин жүрүшүндө кандайдыр бир адилеттүүлүк чырылдагандар тараптан чыгып калар деген максатта анда биринчи тараптын оюна баам салалы. Эскерте кетүүчү жагдай программада чагылдырылып жаткан маселе оор болгондуктан айтчу дечүлөрдүн арыз муңдарына кенен чонон убакыт берилет. 2007-жылы пенсияга ушул жерден чыгып кеттим. 2004-жылда кооператив башталды. Завод менчиктүү эле башталды. Менчик болгондо стоимосту 80 миңге гана бааланды. Жашы деле бир топко жетип калган бул эленин аты жөнү Уулкан Райымжанова. Ал 1972-жылы жибекчилик кесиби боюнча атайын билим алгандан соң ошол маалдагы дүркүрөп иштеп турган Ош жибек айыл чарба кооперативине ишке кирген. Кыргызстанда биринчи жибек уругун чыгара турган жападан жалгыз заводунун акыркы жумушчулары. Ал 2007-жылга чейин иштеп, ардактуу пенсияга ушул мекемеден чыгыптыр. Айтымында аталган заводду менчиктештирүү 2004-жылдан башталган. Жалпы баасы болгону 80 миң сомго эле бааланып. Азыркы жалаң байлар байыр алышкан Оштун резиденциясынын 22 гектар жери дагы кооперативге тийиштүү болгон экен. Кийин жапалак айыл өкмөтүнө өткөрүлүп берилгенден соң жер жеке менчиктерге сатылып кеткен. Андан башка жер жайнаган тыт көчөттөр орун алган аймактар кай тарапка бөлүштүрүлгөнү белгисиз бойдон. Ал эми Уулкан эне кооперативдин андан кийинки тагдыры тууралуу айткысы келди. Анан ошо биз чыгып кеткенден кийин бул жерде местный комитети калат. Директор өтүп кетет экен, Кадыралиев. Онун ордуна Өмүрбакы деген бала болот экен, бухгалтерыбыз. Ол кийин өтүп кетти. Ол өтүп кеткенден кийин аялы баласын өткөзүп коет. Бир 10-класс бүткөндө баласын өткөзүп коет печатта. Местный комитетибиз бар, директор печаты бар. Ол анан баласын Россияга жөнөтүп берип, апасы өзү болуп калат. Барчына Абдуллаева деп. Бул кооперативге өзү төрайым болуп калып, ошондон анан 5 кооператив болуп түзүлөт. Иштебеген адамдар 5 кооператив болуп түзүп алып, ошо жерлерди ээлеп алышат. Ушул жерлерди же ошол жерлерди, эгин эгүүчү жерлер. Олар анан кийин сатышат, үлүшкө берет, үй салгандарга сатат, ушинтип бизге айтпайт. Биз билбейбиз. 2014-жылы анан кийин ушу бирөөлөр айтып, ой, силердин жериңерди баарын сатып атат го, чекке алышып атат. Анан кийин булар баары топтолуп, мына ошо аял анан кийин баарыбызды баштап жүргүлөчү, биз деле барайлы. Анан 2014-жылдан баштап арыздана баштадык. Арызданып, канча жерлерге бардык, СМД жүрдүк, Финполицияда жүрдүк, прокуратура, сот, эки тарап болуп соттошуп калдык. Биз олорду бердик да. Кийин булар жапалак айыл өкмөтү менен соттошуп калган экен. Бая жердин көбүн жапалак айыл өкмөт өзүнө алган экен да. Жер. Олар соттосо анан бизди 3-чү тарап кылып кошуп койбойбу? Утуп алсак, силерге да беребиз десе биз жүрө бериппиз да. Кийин министерстводон соттон ана чечим чыгарып, жер берилсин, кайтып өздөрүнүн иштеген адамдарга деп келет. Сот чечими чыкты, бардыгы болду. Ошо боюнча ошо чечим менен жүрсөк беребиз. Беребиз эжеле беребиз дедик го деп ошо боюнча бербей койду.
Ким бербей койду? Ошо Абдуллаевалар да, Момуев да. Челендерди чакырган жок, чогулуш кылган Жалпы жок. канча гектар жер бар экен билдиңиздер кийин? 17 гектар калган экен. 17 гектар ошол союз ыдырагандан кийин, токтогондон кийин, завод токтогондон кийин. Мына айыл жапалак айыл өкмөтү алып алгандан кийин 17 гектар жер калган экен. 17 гектарды азыр канча адам эле сатып атат? Ошо сатып бүттү да 5 кооператив эч нерсе калбады. Анан ошонун ичине мына 5 гектар 70 соток жер бул үлүш болгон. Жалпы 8 адам. Кооперативдин мурдагы мүчөлөрү Уулкан Райымжанова, Насханим Кучиева, Адына Исмаилова, Мисраткан Жороева, Канзада Ниязова, Матлюба Абдурахманова жана Саадат Шамбековалар. 2018-жылы кооперативдин ушул таптагы төрайымы Барчынай Абдиллаевага атайын кайрылуу катын дагы жөнөтүшкөн. Албетте, Кыргыз Республикасынын жер кодексин ишке киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасы мыйзамдарына таянышып, андан сырткары 2020-жылы арызданган тараптардын өтүнүчү менен Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Алимбеков тарабынан ошол кездеги премьер-министр Мухаммедкали Абылгазиевге чейин Ош Жибек айыл чарба кооперативинин мурунку кызматкерлеринин көрсөтүүсүндөгү азыркы жетекчилеринин жер маселелерин чечүүдөгү мыйзам бузуу иштери тууралуу катын дагы жөнөтүшкөн. Ал арада ошол маалдагы губернатордун орун басары Ахматжан Махамадов тарабынан эки тараптуу жолуктуруу, беттештирүү аракеттери да көрүлгөн экен. Элдештирүү аракетинин жыйынтыгы болбогондон соң Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигине Ош облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тарабынан кооперативдин мүчөлөрүнө жер үлүшү, мүлк үлүшү берилгендиги боюнча талаш маселе Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна чейин барып аныкталып, чечим чыккан учурда деле Ош Жибек айыл чарба кооперативин реформалоо Кыргыз Республикасынын президентинин 1994-жылдын 22 февралындагы жер жана агрардык реформаны тереңдетүү чаралары жөнүндөгү указынын талаптарына ылайык келбегендей көрүнөт. Анткени бул кооперативди же чарбаны реформалоо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтоо менен бекитилбегени күмөн жаратат. Ал эми эки тараптын соттошуу процесстери башка жагдайлар менен гана жүргүзүлгөн деп конкреттүү сунуш дагы жөнөтүлгөн экен. Урматтуу көрүүчүлөр, өзү негизи Ош Жибек айыл чарба кооперативинин негизги борбордук аймактары буга чейин таш талканы чыгып, азыркы учурдагы жашап жаткан ошол мезгилдеги ири чиновниктерге, алардын балдарына жана башкаларга өтүп кеткен. Азыр борбордук аймагындагы сиздерге жогоруда көрсөттүк, 1 сантиметр да жер калган эмес. Эми бул кооперативдин калган каткан жерлерин ушул мурдагы мүчөлөрү жогоруда дагы баса белгилеп айттым, дагы бир кайталап коеюн. Ушул 5 соттон тияби, 3 соттон тияби ушул биздин үлүшүбүздү мамлекет тарабынан, атайын укук коргоо органдары тарабынан териштирилип, бизге өткөрүп берсин деген өтүнүч менен ушул Шибеге программасына кайрылышты. Бирок дагы бир баса белгилеп айтып кетүүчү жагдай, азыркы мына ушул шаардын жаңы келген прокурору ген прокурордун, башкы прокурордун талабы менен ушул ишти аягына чыгарам деп сөз берди. Эми бул канчалык деңгээлде ишке ашырылат, аны дагы убакыт көрсөтөт. Неме дегенде Токторбаева Зейнеп дегенде адвокат кылып алды көзүбүзгө. Токторбаева Зейнеп кошулуп, алдагы билбеймин, билими тажрыйбасы жетпедиби же алданып жердешчилик кылып койдубу? Үндөбөй түрөргүлө деди. Городскойдон сот болду, Межрегионалдан сот болду, Верховныйдан сот болду. Биз акча төлөп, билетинен бери алып берип, адвокатыбызды жөнөтүп аттык. Жөнөтсөк, кайра келгенде үндөбөй сотто. Үчүнчү жактардагы тиешеси бар деген жок да. Үндөбөй отургула муну алып алгандан кийин эметебиз мына менде 3 кагазы бар азыр. Сот бүссө кызыл кинегени алсак беребиз деген. Анан баягы биз асылгандан кийин эле Исмаилов Ракымдагы Россияга иштегени кетип калды. Кетип калып Абдуллаева Барчын деп апасыны коюп койду ордуна. Койгонун деле билбейбиз. Сумканы көтөрүп эле анан мен директормун деп калды. Биз эми иштебесек. Анан эми ушул директор экенде ээрчип жүрөбүз, сотторго барабыз. Күбө кылат экен да, бизди курал кылып колдонушуптур. Биз 14-жылдан тартып 19-20 жылга чейин курал болуп жүрө бериппиз, ээрчип эле. Адвокатыбыз деле айтпады да. Сен жазбадың го Зейнеп десек, жок өздөрү берем деп атпайбы, үндөбөй эле жүрө бергиле деди. Үндөбөй эле жүрө бердик. Алам деп жүрүп, канча ээрчип жүрүп, 30 жыл иштеген, начальник секса участка болуп иштеген Сыдыкова Лабаркан ажалы жетип өлүп кетти. Бир сотук ала албай, саргайып сабылып. Менин жолдошум Ниязов өсөр өтүп кетти. 3 жыл болду өткөнүнө. Лабарканга 4 жыл болду, өлдү. Бала чакасы бар азыр. Анан эми биз жүрөбүз азыр, дагы эле алдайт. Bizde aldап жерди. Бияка эмнеге келдиңиз? Арыздан жүрөбүз качандан бери. Анан бизди алдап, бизди көргөндөн кийин
Паулиса Атабаева городской роддомдун алдынан 5 гектар 70 соток жер калган, ушунан беребиз силерге деди. Үндүбөй тургула биз кызыл кинеген алып алалы деди. Булар эми алмашкан экен, мынткен экен, пиппеске бөлгөн экен, соколок деген жапалагай өкмөттө жерлер бар, жер көп да. Макул деп эми ээрчип эле жүрөбүз, аркасынан иттин сыңар эле жүрөбүз биз. Биз деле баарыбыз карып калдык, азыр уже 70тен ашканыбыз бар, 70ке киргенибиз бар. Ал эми арызданган тараптын мурдагы адвокаты Зейнеп Токторованын өзү келе албагандыгына байланыштуу анын пикирин телефон аркылуу алганбыз. Жогорудагы маселенин жүрүшүнө жеке көз карашын билдирген. Мына эки положенияны карасаңыз, даталары окшош, номерлери окшош да. Оппоненттер айтып атат, силер ошол биринчи о преобразовании деген положение бар да, жибердим. Ошол норма менен мындай руководствоваться кылышып атат да. Силер уже пайыңарды алгансыңар, кечирип койгула, биз силерге эч нерсеге милдеттүү эмеспиз деп атат да. Бирок экинчи ошол эле күндө ошол дата менен кабыл алынган земельный доля үлүш жөнүндөгү положенияны нормаларынан да көңүлгө алышпай атат да. Бул аксакал энелер барго, булардын көйгөйү положение земельной доли деген менен регулироваться кылат да. Ошол жерде кайсыларга үлүш положено деген пункттары бар, биринчи, экинчи пункттар. Ошо мурда иштеп кеткен, пенсияга чыккан деген сөздөр бар. Биз ошолорду айтып эме кылсак, соттон аркылуу айтып атышкан да оппоненттер. Ой, биз ушу сотту бүтсөк эле силерге бөлөбүз, ушул ак көз кара көздөргө бөлүп береличи биз дегенде соттор ишенген да буларгачы. Ишенип анан прокуратуранын арызын канааттандыруусуз калтырган да. Карасаңыз, мындайча айтканда, элди колдонушканда аксакалдардычы. Ошентип колдонушу анан прокуратуранын арызын канааттандыруусуз калтырып алышып, бирок бөлүп бербей жүрүшөт да. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул Ош шаардык прокуратурасына келдим. Ушул Ош шаарынын прокурорунун өзүнүн оозунан ушул маселе боюнча маалымат алуу максатында 1 мүнөт 2 мүнөт канча бүтөт чогулушу? Чогулуш эми башталды. Анда 1 мүнөт убактысын берип койсун, биз суранып атат десеңиз, мамлекеттик каналыбыз. Блогер. Бул маселенин айланасындагы чиелүү көйгөйлөрдөн Ош шаардык прокуратурасы дагы кабардар. Анткени арызданган тараптар бул мекеменин эшигин бат-баттан каккылап турушат. Жаңыдан келген прокурор козулуп жаткан иш боюнча бизге мына буларды билдирди. Мисалы, кээ бир арыздар чыгып атат. Биз баягы надзорный органыбызды билесиздер өзүңүздөр. Көзөмөл жасайбыз. Ушуну көзөмөл жасаганда азыр жаш кадрларыбыздар да көп. Мисалы, арыз жазганда толук менен карабай коюп атышат арыздычы. Көбүнчө биз арыздангандар баягы милиция кызматкерлеринин арыздарын ачпайбыз, мисалычы. Милиция кызматкерлери арызданышат. Биз бул арыздарын карап беребиз арыздарын. Ошондон кайра чечим кайра кабыл алганда эле биз карап чыктыңар эле, бирок монда жооп бердиңер эле деп туруп буруп кайра эле мисалы иши кайра кыскарып калып атса, кылмыш иштер токтоп калып атса, кайра эле бизге жазып атат, карабайсыңар, баягы көзөмөл эме жок деп атат да. Бул Грензавод боюнча бул көп жылдан бери келаткан баягы талаш тартышкан, көп жылдан бери келатыптыр да. Жер талаш боюнча да 5 гектарда жери бар булардын. 5 гектарда жери бар, ошонун бир 1 гектар 700 соткасы менен ушул ошо жери боюнча талаш тартыштар болуп атат. Булар боюнча айттык, эми жарандык тартипте соттошуп, сот менен чечип алалы депчи. Анын баянда карап туруп, ылдаттык менен текшерип айтып бергем, жерлериңер турат. Булар жерлериңер турат, жерлериңер сатылбаптыр. Сатабыз деп бая чын айтсам убагында сатабыз деп бир кандайдыр бир аракеттер болуптур. Аракеттер болгондо биз доо арыз берип, биз утуп чыгыптырбыз. Мен аны ал кезде иштеген эмесмиз, утуп чыгыптырбыз, утуп чыгып, анан баягы жер кайра өздөрүнө калып, ал үлүш жер азыр жерлер өзү иштетип атат, ал жердичи, бирок эч кимге сатылып кеткен эмес. Жер турат. Дал ушул максат менен жогорудагы талаштуу мүлктөрдүн документ иштери менен так жана анык маалымат алуу максатында Оштогу кадастр мамлекеттик мекемесине дагы бардык. Ушул учурда Ош Жибек айыл чарба кооперативине тийиштүү мыйзамдуу канча гектар жер үлүшү бар деген максатта. Эч кимдин укугу катталбай турат бул жердечи. Бул жол 3,5 гектардын бизде эч кандай каттоодон өткөн эмес да, бизде маалымат жок азыр. Анан бизден каттоодон өтпөй туруп, алды саттуу иштерин жасай албайт эч ким. Азыр ушу суд иштери жүрүп атыптыр, Ош Жибектин менчикке өткөн жерлер экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бизге кадастр мамлекеттик ишканасынын адистери жетекчилиги өзү баш болуп, монтип көрсөтүп берип атат. Азыр канча аянт боюнча кетип атат бул соттук териштирүү иштери? Бул жерде 480 квадрат метр экен. Андан башка мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Демек бардык соттук териштирүү иштери жүргүзүп атыптыр. Азыр биздин базада ограничениялар турат. Аны эч ким алып сата албайт, соттун акыркы чечими чыкмай сайын. Чоң жардам бердиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей биз ушуга чейинки айтып аткан, делип аткан жогорудагы маалыматтарды тескеш үчүн, мындай бир акыйкаттуураак болуш үчүн, ачыгыраак болуш үчүн ушул кадастр мамлекеттик ишканасына келип, жетекчиси менен жана анын жардамчылары, ушул атайын өкүлдөр бизге көрсөтүп беришти. Мына азыр сиздер көрүп турган бул кызылга боелуп турган линиялар боюнча мурда алды сатып болгон иштер болгон да. Азыркы күндө мына ушул соттук териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын мына ушул кадастр мамлекеттик ишканасынын өкүлдөрү өздөрү да такташууда. Мына ушул орууну ошол Ош Жибек заводунан таптыңызбы? Таптым, орудум. 2 участкада иштеп жүрдүм. Эч нерсе беришмеди. Адамдар bir участкада иштедиле, мен 2-де иштедим. Даже трудовойм ала элекмин. Трудовой нем жок да шашка. Трудовойду да албай калсызбы ошондон кийин, 5 жылдык неме стаж менен чыктым. Азыр 4000 алам, 4000 не жетет мен. Урматтуу көрүүчүлөр, атыңыз ким дедиңиз? Чива Насханым. Насханым деген энебиз ушул Ош Жибек заводунда дээрлик 20 жылдан ашык өзүнүн мээнетин ушул жака арнап, ушул ишканагачы мына ушул орунду таптым дейт. Ушул 2 звенода иштеп дейт. Муздак сууда колумда бутумда чыкпай жүрүп, мына ушул орунду таптым дейт. Ушул азыркы күндө дейт, ушул 1 сантиметр дагы мүлккө ээ боло албадым, жерге же болбосом бир күгүм ушул мүлккө ээ боло албадым деп ыйлап, ушул укук коргоо органдарынын эшигинин астында ошо сагалап жүрүшөт. Жаныбек деген булардын тергөөчүлөрүнүн стажысы бар экен. Ошонун кабинетине киргенде, ошо силерди качан эле акырына чейин бизде иштеп, 4-өө тирик өлгөндөн калганы. Кооперативге член кылып алган экен. Ошо чилендерди айтты, силерди качан эле чыгарып салган дейт. Десе, Райымжанова Уулкан деген бар мен менен тең. Эмне үчүн чыгарып салат, ким чыгарат десе, өлүп калган адамга шылтап койду момуйуп. Маматали чыгарып салган силерди дейт. Бар Маматалдан сурап ал дейт. Көрүстанга барып сурап келсинби өлүп калганга. Мына азыр 3-чү жолу неме ошо прокуратуранын берген Малик ким эле фамилиясы мына жаңы прокурор. Ошонун берген тапшырмасын аткарбай 4 ай болуп кетип баратат. Бизди ана мына деп сүйрөйт. Гос регистрге барып, жердин канча калган, тактап бер деди. Биздин адвокатыбыз Немат Катаганов Немат Максутович деген. Биз акырында ошону алдык. Буга чейин 1-2 адвокат алсак, алар баары алдап кетти, акчабызды жеп кетти. Азыркы убакка чейин эч кандай бир тергөө амалдары жүргүзбөй атат. Биз талап кылып атабыз. Мисалы ошол убакта ким Ош Жибек айыл чарба кооперативинин жетекчи болгон, азыркы жетекчиси ким, ал каякта, эмне ишти аткарып атат, анын башкы офиси каерде, кайсы даректе жайгашкандыгы бизге маалымат жок да. Ошолорду аныктап бергиле, тергөө амалдары менен негизинде депчи, ушул нерселер аныкталбай атат. Андан кийин биз анан үлүш маселесин кимге үлүш ала алат, кимге үлүш алууга мыйзам жол берет. Ошол нерседен алкагында иш кылышыбыз керек эле, иш алып барышыбыз керек эле. Андай нерселерге бизге жол бербей атат. Ошо тергөөнү талап кылгандыгыбыз ошол азыркы учурда Ош Жибек айыл чарба кооперативинин карамагында канча жер бар, жетекчиси ким, ал кайсы даректе жайгашкан. Ушул жагдайларды аныктап, анан бизге маалымат берип турсаңар деп талап кылып атабыз. Бирок эч кандай тергөө амалдары жүргүзбөй атат. Жүргүзүлбөй келет да, мына ошол тергөөчү Матисманов Чыңгыз аркылуу тергөө жүргүзүш керек эле. Анын өндүрүшүнө турат. Жогорудагы маалыматтар биринчи тараптык болду. Эми биз мындан ары экинчи жактын оюн дагы ачык беребиз. Анткени азыркы Ош Жибек кооперативинин жетекчисинин тагыраагы Барчын Абдилаеванын айтымында жогорудагы жарандардын арыз муңу мыйзамга дагы даттанууга дагы туура келбейт. Анткени кооперативди кайра курууда, уюштурууда биз өкмөттөн өз акчаларыбызга сатып алганбыз. Демек бул биздин жеке менчигибиз. Андан берки комплекстүү мүлктөргө эч кимдин көз артуусу мүмкүн эмес. Калган мүлктүн түрүнө карабай кандай максатта пайдаланабыз, өзүбүздүн гана карамагыбызда дейт. Муну Зейнеп эже соттошуп атканда биз прокуратура менен булар үчүнчү жак болуп келгенде Зейнеп эже айтып калды: "Замир, мына эжелердин деле үмүтүн үзбөйлү. Силер жок дегенде могул маселеңер прокуратурадан утуп алсаңар,
Биз айттык, прокуратурадан утабыз утулабыз Кудай билет ал деп. Прокуратурадан усаңар карап беребиз деп койгулачы, могулардын көзүн жалдыратпай деди. Мен айттым, болуптур эже, мына эжеге айттым, анда бул караганда маселесин карайлык. Бул жерде биз Ханзада эжеге берилет деген жер жок. Могулардын маселесин карайлык, могул кимдер алдыңар, канча акча алдыңар деп. Бул жерде эмне деп атат? Абдулаев Барчынай дейт. Ош Жибек Алчар кооперативине жер тилкелери кооперативдин мурунку кызматкерлерине бөлүп берүү маселеси чечүү боюнча мына караңыз, бөлүп берүү маселесин кооперативдин мүчөлөрү менен могулар менен жыйынында 2020 жылдын 15 мартына чейин өткөзүп беремин деп туруп, бул жерде жерди өткөзүп берем эмес, жыйында карап маселе каралат деп атат. Жанагындай тил каттарды жазып берип, анан үчүнчү тарапта кошулгула, мына жогорку соттон утутабыз, мына Кудай буйрса баарыбыз жолго коюлуп атат. Силердин да сураган деген үлүшүңөрдү Кудай буйрса берип калабыз, жыйын өткөрүп, жыйындын чечими менен деген тил каттарды эмнеге жазып бердиңиздер эле? Анан ушул Абдыгапар агай кошулгандагы бир иштер болуп атат. Мисалы, бул жерде тил кат жазып берипсиздер, 23 000 сом алганыбыз чын, топосъемка үчүн, анда мындай дегендерди. Эмне үчүн мындай аракеттерге баргансыздар? Эгерде сиздердин үлүшүңүздөр өзүңүздөрдүкү болсо. Ал топосъемкага неме кылганын мен билбейт экенмин. Бирок мен ал жаздырып алганы биз шаардык сотко барганда булар үчүнчү жак болуп сот тартып койгон да. Сот кайка тартып койгон? Сот үчүнчү жак кылып аларды сотко кошкон да. Сот тарабынан үчүнчү жак болуп кошулган. Тартылган. Процесстерге. Процесстерге кошулушкан. Анан процесстен чыккандан кийин алар ошондой жүйөлөрүн айткандан, анан мен неме кылдым дейм, канча жыл иштешкен, анан ошол кооперативдин жыйындарында эгер неме болуп калса, ушу сот иштери жакшы жакка чечилсе неме кылабыз деген, бирок жер беребиз деген эмесмин, ошо жакшы жакка чечилсе. Эмне кылабыз дедиңиздер? Так эле айтсаңыз. Эгер сот жакшы тарапка, жакшы жакка чечип берсе, эмне кылабыз дедиңиз? Эми ошондой жардам беребиз деп неме кылгам. Эмнеден жардам бересиз? Жер жактан жардам бересиз, башка эмне? Эми ошондой сурашкандан булар бирок өздөрү менден көп эле неме кылып, коркутуу кылып, ар жерлерге издеп барып мени көп неме кылышкан да. Кимдер коркутушту? Ушул азыркы арызданып аткансыздарбы? Канча жолу ушул мен ишканама барып, үйүмө барып, ар кандай немелерге барышкан да. Провокациялык иштерди уюштурганбы? Ошондойлорду кылышкан. Анан мен ошодон неме кылып, майли сиздерге иш бүтсө, сот бүтсө жардам берем деп неме кылгам да. Ушул жана топосъемка боюнча акчаларды эмнеге жыйнадыңыздар эле? Эмненин негизинде жыйнадыңыздар эле? Жыйнаштын кереги жок эле го дейм да, аксакал. Эмне үчүн аларды алаксыз деп, аларды үмүттөндүрөбүз деген, бул жерде мындай закон тилинде эмес, мындай жатык тил менен сүйлөшүп атабыз да. Мен бул жерде топосъемка деп бирден да акча кылган эмес. Бул жерде турат, сиздин колуңуз турат. Неме? Кайсы жыл экенин жазбапсыз, бирок биз Жээнбекова, Огулай, Момуев, Абдыгапар, Исмаилов, Рахим ушул 8 адамдан 23 000 сом алганыбыз топосъемка үчүн анык. Жээнбекова деп турат, Исмаилов деп турат, Момуев деп турат. Кимден алгансыздар? Огулайдан сурасаңыз, ошол билет Огулай. Азыркы күндө ушул Ош Жибек кооперативинин төрайымы катары мисалы. Булардын маселесине сиз кандай баа бересиз азыр? Так эле айтсаңыз, мисалы, берилбейт, алар мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзүп атат деп. Булар чынында мыйзамсыз иш аракеттерди кылып атат. Канча жолу булар УВДга жазышты, 2 жолу УВДга. Алар мындай жоопторду беришти. Бул соттук тарапта же болбосо жогорку органдарга кайтар неме кайрыласыздар деп. Андан кийин булар прокуратурага 3 жолу жазышты. 3 жолусунда деле прокуратура ошондой жоопторду жазган. Ар прокуратуралар жаңыланган сайын булар ошентип жазып бизди чынында так 7 жыл 8 жылдан бери аябай ушундай моральный жактан, психикалык жактан аябай бизге ушундай зыян келтиришат. Законный болсо сотко кайрылып, силер да өзүңөрдүн үлүшүңөрдү ажыратып алгыла деп атат. Эгерде 94-жылкы токтом эгерде сот тарабынан чын эле баягы туура экендиги аныкталса, анда алар өздөрүнүн тиешелүү кешигин алат деген чечим чыгышы мүмкүн, бирок ал эрте. Бирок ошого карабай мына госрегистр деп коебуз, мамлекеттик кадастр кызматы ушул сиздер азыркы учурда ишмердүүлүгүңүздөрдү жүргүзүп аткан ушул Чарбадагы 5 гектар 70 соток боюнча, мисалы биз барып картаңыздарды карап көрдүк. Ал жерде бир канча сатылган участкалар боюнча кызыл китеп бериле эле экен. Себеп дегенде соттук процесстер, териштирүү, тергөө иштери болуп жүргөнүнө байланыштуу. Бул жерлер сатылганы боюнча сизде бир маалымат барбы? Жок, кандай маалымат жок. Канча карамаңызда жалпы ушул жериңиз бар азыр? Сиздин карамаңызда? Мен карамагам, же ишкананыкы бар. Ишкананын карамагында. Ишкананыкы ошол 1.70. Азыр 1.70. А буга чейинкилер эмне болду?
Бул жердегилер Жок, буга чейинки жерлер эмне болду? Бөлүнүп кеткен бар. Жалпы канча гектар жер Жердеги бөлүнүп кетти? 170 та бөлүнүп кеткен бар. Азыр эч нерсе жок. Жок, Өкчүбектин баланста жок да жер. Ош балансынын эмесинде, кооперативдин балансында бир дагы сантиметр үлүш жер жок. Бөлүнүп кеткен. Дыйкан чарбалар бөлүнүп кеткен. Өздөрү юридический. Сиздер сатасыздарбы, эмне кыласыздар, өзүңүздөр билесиздер аны. Бул эми юридический өзүбүз башчыбыз. Конечно. Бул азыр биздин ушул госреестрге барсак, айтты эч кандай сатылып элек, где-то бир 5 гектарга жакын ушул Ош Жибек кооперативинин балансында турат деди. Буга сиз эмне дейсиз? Мына менде интервьюлар бар. Туура эмес. 4 гектарды жапалак менен алмашылып кеткен. Бул жерде Ошто 170. Кайракы жерлер экен. Бул жер азыр Атабаева көчөсүндөгү жерлер, бул сулуу жерлер. Сулуу жерлер 4 гектарыны жапалак пайдаланат да. 4 гектарын жапалак пайдаланат. Ооба. Бизге 170 эле азыр. 170 эле калган. Бирок ал дагы сатылып жок. Сатылган эмес, дыйкан чарбаларга бөлүнүп берилген боюнча. Бардыгыңыздар өзүңүздөр иштетип атасыздар. Иштетип атат, ол эч ким стройко салган эмес. Ошол айдоо жер пайы маке кишип атат, картошка эгип атат, пайдаланып атышат. Сиз эмне дейсиз бул боюнча? Мен деле бул аксакалдын сөзүн айтам, анан ошол немелер иштетип атышат, анан тыт катарлар турат, ошол боюнча эле эч кандай неме болгон жок, ошол боюнча эле турат баары. Эмне боюнча турат? Ошол эле кооперативдин балансында турат. Эч кимге сатылбаган бойдон эле. Сатылбаган боюнча эле турат, ошол тыттар турат ошол жерде баары эле. Демек, мынакей азыр мына арай көз чарай сүйлөштүк. Мисалы экинчи тарап кече эле бизге маек берип койгон. Азыр мисалы биз сиз менен жана башка дагы мүчөлөрүңүздөр бар эле келбей калыптыр, башка кооператив. Жалпы 5 кооперативдин жетекчилери, төрагалары келиш керек эле. Бирок эки гана кооперативдин төрагалары келди. Бирок жалпы жолунан сиз башында турасыз, мисалы Ош Жибек кооперативинин башында турасыз. Бул ишкананы төрага болгондо, жолдошум төрага болгондо. Жолдошум 2013-жылы өтүп кеткен. Андан кийин балам неме болуп жүрдү, төрага болуп жүрдү. Андан кийин ал биз неме кылып, турмуштук шартка байланыштуу, мындай соттук иштерге байланыштуу чынында кыйналып, анан балам Россияга кетти. Андан кийин мен неме кылып атам да, төрайым болдум. Азыркы күндө ушул бизге арызданган тараптын эч кандай мыйзамдуу укугу жок сиздерден үлүш жер сурашка. Туурабы? Андай укугу жок. 94-жылкы токтом бар. Ал эгерде мисалы ишкана жоюлуп кетсе, бул айтып атпайм юридикалык тонкость. Ишкана мамлекет могул ишкананы биз жоёбуз дейт дагы, ишкананы жоюп, ал жерге ишканага тиешелүү болгон жерди ошол эмгек жамаатына бөлүп берет. А биздин ишкана жоюлган жок. Биздин ишкананы мамлекет сатып атат. Мындайча айтканда сиз жеке жактарга. Жеке ошол эле жамаат юридикалык кооперативге сатып атат. Кооператив аны 426 000 сомго мамлекеттен сатып алып атат. Жалпы үлүшү менен бардык ал боюнча турушу менен, башкача айтканда сиз жана сиздин үй бүлөгүңүз, бир туугандарыңыз бириктиңиз дагы мамлекеттен алдыңыз ошол ишкананы. Анан сиз сатып алган ишкана мурда иштеп кеткендер айтат, бул менин үлүшүм. Сиз айтасыз, кечиресиз, мен муну сатып алдым. 2005-жылы мен 426 000 сом ал малдайым акчанын күчү көп эле сатып алып жатканда сиз кайда элесиз депчи. Аларга маселечи. А сиз 94-жылы чыгып кетип, анан ошол жерден сизге бир-эки укук таануучу, мындай токтом бар, сиз ошону укугуңуз бар, талашсаңыз болот десе, сиз ошол 94-кө талашып атасыз. Эми маселе коюп атасыз. Макул. Эгерде сиздин пикириңиз боюнча 94-дагы негизинде, токтом негизинде сиздин укугуңуз болсо, анда сот сизди күтүп атат эшигип. Каалаган учурда сотко келип арызданыңыз, анан сот ошол жерде өзүнүн баасын берсин. Сотко кайрылгыла десек, кайрылбай атат. Органдын бардыгы айтат, биз чечпейбиз, ошо каттарын дагы сизге көрсөтүшөт. Органга кайрылыңыз, сотко. Сот гана чечип берсин деп. Tergovchini oldiga kelganimizda menga aytayaptiki, men Soyuz mahalda uyoganman. O'chirda turib 86-yil zaявление yozib, 91-yil uyoganman. Mana shu Xonzodaja hammamizga bergan. O'sha uyda shu Grenzavod nesini olganing deb o'tadi. Sen ikki ko'zing oqib tushadi, sen ko'r bo'lasan, men senga uy berganman deyapti. Men uyga zaявление yozib, Momiyev aytayapti. Men zaявление yozganda Momiyev yo'q edi. Xotini ham yo'q edi u ishxonada. Men o'pkalarim teshilib, nima bo'lib, ana invalid bo'lib, nima bo'lganimda ishxonada shu o'rislar direktorlarimiz, Otaqo'ziyev deb direktorimiz meni emgagimni nima qilib turib uy bergan menga. Men 15 yil ishladim. Diplom bilan hech narsa olmaganmiz. Sizchi? Men o'sha xo'jayinimga bergan, yo'ldoshimga bergan. Yo'q, men hech narsa olgan emasman. Dag'u o'tamiz, bular yerni sotib bitib tur hozir.
бүтүптүр. Бүткөн менен мына Малик ким эле прокуратуранын чоңу жок, азырча 4 гектардай бар. Буларда бар деди. Уялбай атат. Алар уялсын. Биз эмнеге уялабыз? Биз акыбызды сурап атабыз, уялбай эле. Бизди алдаганына уялсын, элдин акын жегенler. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей азыркы күндө мына ушул иштин үстүндө Ош шаардык прокуратурасы тарабынан ушул Ош шаардык милициясынын атайын тергөөчүсүнө атайын милдеттендирген экен ишти кайра тергеп чыгыңыз депчи, жаңы жагдайлардын негизинде депчи. Бирок канча жолу ушундай тапшырмалар келгенине байланыштуу биздин арызды карабай атат, бизге жакшы жооп бербей атат деген таризди мына ушул энелер айтып атат. Азыр мына ушул иш боюнча ушул тергөөчүдөн маек алып көрөлү. Эки тараптын кооперативдердин арасындагы чыр деп айтсак да болот да, болуп жатпайбы? Кимдир бирөө айталык ошол эле бүгүнкү күндө тергөөнүн жүрүшүндө ошол Ош Жибек кооперативдеринин кандайдыр бир кызматтан пайдалануу же болбосо ошол жерлерди сатып жиберүү фактылары кездешкен жок. Алар ошол кооперативдин балансында турат дагы бүгүнкү күндө үлүшкө арендага берилип аткан жерлер. Булар болсо иштеп кеткен мурунку 90-жылга чейин иштеп кеткен ошол жердеги кызматкерлер алардан өзүнүн долясын сурап жатышат да. Демек биз ойлойбуз, тиешелүү азыр мүлктүк базасын текшерип бүткөн соң, тиешелүү алгач материалдарды топтогон соң биз бул ишти сотко кароо үчүн жөнөтүшүбүз мүмкүн. Жарандык тартипте тиги адамдарга дагы биз сунушталат элек сотко кайрылгыла деп. Демек учурдагы 5ке бөлүнгөн кооперативдердин ишмердүүлүгүндө мүлккө болгон менчиктеринин мыйзамдуулугу азырынча күчүндө. Бирок баары бир шибегени капка ката албайбыз. Азыркы күндө ушул бизге жазган арыздануучулардын үлүш алууга сиздерден эч кандай укугу жок, туурабы? Ооба, ошентип ойлойбуз. Укугу жок. Мен сүйлөгөн так жана туурабы? Сиздердики туура ооба. Ката сүйлөбөдүмбү?